Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Гүлүм Эркинбек кызы. Кыргызстан жана Борбор Азия өлкөлөрү боюнча аба ырайы тууралуу айтып берем. Борбор Азияда Атлантикадан чыккан циклон орун алды. Учурда көпчүлүк өлкөлөрдө жаан-чачын күтүлүүдө. Циклондун таасири кошуна жайгашкан Кытайга да багыт алып, Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында жаан кечке жуук жаай баштайт. Казакстандын бардык аймактарында жаан жаайт, Астанада жаан чагылган менен коштолот. Өзбекстанга циклон тийбей өтөт. Бирок Кыргызстан менен чектешкен Фергана өрөөнүндө жаандын таасири тийип турат. Ташкент менен Нукуста күн ачык бойдон сакталат. Түркмөнстанга да жаан-чачындуу циклон жетпейт. Өлкөдө абанын температурасы жогору болуп, 40 градуска чейин жетиши ыктымал. Тажикстанда бүгүн жааган жаан эртең да жаайт, абанын температурасы өзгөрүп турат. Мисалы, Хорок өрөөнүндө 23 градуска төмөндөсө, Ходжен шаарында 32 градуска чейин жогорулайт. Кыргызстанда бүгүн жааган жаан эртең да жаайт, көпчүлүк аймактарда күн күңкүрөп, айрым жерлерде жаан катуу жаашы күтүлөт. 29-июнда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, 28-июнда кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетиши күтүлүүдө. Аба ырайы тууралуу кабарым ушул болду. 11 каналдан кайрадан көрүшкөнчө.